кандай болот? Бул эми өтө чоң илим. Ошол нерселерди акырын мейлдерге ачып берип атабыз. Ошондо биздин баягы билүүбүз боюнча медитацияда отурганда анда организмде баягы өзүндө болгон бир кандайдыр бир процесс жүрүүнүн негизинде баягы адамга пайдасын берет десек да болобу ушуну? Аны мындайча түшүндүрөйүн эже. Аха. Жаш бала төрөлгөндө Алла Таала бизге өзүнүн учур деген күчү бар. Учур чактап коебуз. Жаш бала төрөлгөндө ушул учур чактап адам жаш баланын төбөсүндө болот. Эмгеги жумшак болот. Ошон үчүн жаш бала төрөлгөндө 7 кабат асманды көрүп турат деп коет. Билесизби? Жаш баланын көзү ачык деп коет. Анткени жаш бала учур чакта аякта жаш